Камчыбек Чукоев Кепилдик фонд ачык акционердик коомунун нарындагы өкүлү. Кепилдик фонд ишкерлердин тиреги деп атап жүрүшөт да. Бул жолу ишкерлерди дагы кандай жаңылыктар менен кубанта аласыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Кепилдик фонд сиз жогоруда айтып кеткендей бул биринчиден түзүлгөн максаты ушул ишкерлерди колдоо максатында түзүлгөн. 23 июнь 2016 жылы өкмөт тарабынан 72 миллион сом бөлүнүп, андан сырткары Азиатский банк реконструкция развитиядан 210 миллион сом менен жалпы капитал 282 миллион сом менен түзүлгөнбүз. Ишкерлерге жакшы жагымдуу жаңылыктардан айта кетсек, ушул 2019 жылдын сентябрь айынан баштап Нарын областында өзүнчө филиал болуп, жекече банктардан түшкөн, кардарлардан түшкөн заявкаларды 300 миң сом гарантияга чейинки суммаларды бул жергиликтүү өзүбүз чечип колдоп, тездетип убакыт кармаш үчүн. Ошондой жакшы жаңылыктар болуп атат. Айта кетсек, азыр ошо бүгүнкү күнгө карата, 23 июнга карата Нарын областтык филиалынын тарабынан 278 кепилдик каралып каржыланып берилди. Анын ичинен суммасы болсо 113 миллион сом болду. Ошонун эсебинен банктардын берген кредиттери болсо 317 миллион сом. Өнөктөш банктарды айта кетсек, бул Нарын ичиндеги жалпы бүт эле банктар менен кызматташабыз. Бул Финанс Кредит банк, Байтүшүм, Доскреда банк, Молбулак. Ушул банктардан тышкаркысы калган Нарында болгон банктын баары менен бизге келишим түзүлгөн. Ошол биздин өнөктөш банктар менен биргеликте иштешип, ишкерлерди колдоо максатынын программаларын жүргүзүп атабыз. Биз теле көрүүчүлөрдөн келген эгерде күрөөңүз жетишпесе, бизде гарантийный фонд бар. Бул өкүлчүлүк отурат. Камчыбек мырза, ошо гарантийный фондко кайрылсаңыздар, жетишпеген күрөөнү, ошо жетпеген, мисалы миллионго чейин бере алышат да, күрөө коюп бере алышат булар гарантияда. Рахмат. Кепилдик фондунун дарегин сурап жатышат. Анан уда эле менин да суроомо жооп бере кетиңиз. Дарегиңизди айтып, көрүүчүлөр үчүн анан ушул кепилдик фонду ишкерлерге өзгөчө жаңы баштагандарға кеңеш берүү милдетинде аткарабы? Ушул багытта да кеңирээк сөздөр. Жогоруда сиз теле көрүүчүлөр сурагандай, 2018 жылы ошол Нарын областы боюнча поддержка женского предпринимательства деп ошол долбоордун негизинде ошол Азиатский банк реконструкция развития менен биргеликте окуу курстарын өткөнбүз. Кочкоро районунда ошол именно ишкер айымдар үчүн, анан жана бул Нарын шаарында, жана Нарын районунда. 2019 жылкы ошол өкмөт тарабынан бөлүнгөн ресурстар боюнча да биринчи талаптан болуп бул бизнес план түзүү болчу. Өзүңүздөр билгендей, бул бизнес планды мындай жеке фирма организацияларга барып түздүргөндө алар аяктан көбүрөөк акча сурап талап кылышат. Ошол себептен биз ишкерлерди колдоо максатында бизнес долбоорлорду бекер, акысыз кызмат көрсөтүп түзүп берип аттык. Азыркы күндө дагы бул ишибиз токтогон жок. Азыркы күндө деле эгер ишкерлер ошондой консультация алгысы келсе, өзүнүн бизнес планы даяр болсо, бизнес планы кичине толук быша элек болуп, сырой болуп калса, ошондо келип консультация алып, бизнес пландан жардам сураса болот. Дарегибиз болсо ошо Нарын шаардык областтык администрациянын күнчыгыш канатында, ошо Экотехинспекциянын жанында эле. Учурдан пайдаланып телефонду деле айтып койсом болот. Телефонго чалып турсаңыздар болот, кайрылып турсаңыздар болот. 0706 88 77 76. Кийинки суроо кепилдик фондуна экен. Кызматтары үчүн дейт, жанагы кеңеш берген кызматы үчүн дейт. Ошондой эле жана каржылоо жагы үчүн бул кредиттин канча пайызын алышат деп сурап атат да, кызматы үчүн деп. Кызмат үчүн биздики эч кандай акы кошумча алынбайт. Бул единственный жана алып аткан кредиттин 50%-на чейин өзүнүн күрөөсү болуш керек. Ошол 50%, жетпей калган 50%-на чейин биз өзүбүздүн кепилдикти беребиз. Биз ошол кепилдик берген суммадан эгер өндүрүш, мал чарбачылык болсо, ошол гарантиянын эсебинен 2% комиссия төлөнөт. Бул разовый төлөнүчү. Балким кредитти 10 жылга же 5 жылга алып атса дагы, бул алып аткан учурда ошол алып аткан кепилдиктин 2%-ын алып аткан учурда бир гана төлөйт. Бүттү калганын болсо 10 жылга, 5 жылга кредит алган болсо колдоно берет.